Бүгүн биринчи вебинар өтүп аткан үчүн кичине ката болуп кетсе кечирим сурайбыз. Анткени баягы бир нерсе жазган гана киши ката кетирет экен. Анан азыр Кудай буйрса жаңы баштайбыз. Негизи алгачкы маалыматты мындай кылып берген жатабыз. Мына азыр коллегабыз кымбат даярданып атат. Бул Duale Studium дегенге Германияда тургандан кийин, келгенден кийин, кайсы бир националдык виза менен келгенден кийин гана анан ушул программага тапшыра алабыз да. Азыр кыздар татынакай кылып болгон информациянын баарын сиздер менен бөлүшөт. Ал жерде аябагандай көп информацияны топтотуп, окуга кантип өтөт, немис тилин канчалык билүү шарт, англис тилинин канчалык кереги бар, чет өлкөгө чыкса болобу, айлык акынын көлөмү кандай болот. Бирок ошол эле учурда мына Германияда 83 миллион бар деп коелу, азыркы статистика менен алганда жашап аткан адам. Анан сырттан келген бизге окшоп националдык виза менен келген адамдар бар да. Анан алардын санын дагы бир 10 миллиондон 20 миллионго десек, ошонун ичинен мисалы ушул баягы окуйм дегендер, ушул программа менен тапшыра турган жаштардын саны чоң болору сөзсүз белгилүү. Анан аябагандай чоң конкуренция болот. Анткени немистер деле өздөрү деле же европалык калк дагы тапшырганга укугу бар, эгер немис тилин жакшы билсе. Аябагандай чоң конкуренциянын үстүнө иш жүрөт. Анткени бир орунга 300дөн 1000 адамга чейин ошол болгон документтерин тапшырат. Анан ошол үчүн сиз даярдап жаткан окуу жайына жана фирмага даярдап жаткан документтер кантыксыз болушу шарт, туурабы? Абдан профессионалдуу даярдалган болуш керек. Жана башка эмне кагаздар керек, кантип тапшырабыз, ошол жөнүндө бүгүн өзүбүздүн опыттарыбыз менен бөлүшкөнү кымбат экөөбүз даярдандык. Анан азыр презентациябызды да даярдап кымбат жөнөтүп жатат. Анан анда да информация ала аласыздар ошол менен жиберген презентациянын базасында. Анан биздин окууда болгон биринчи фактор менен кымбат тааныштырып кетет. Мындай да, азыркы негизги буга чейин азыр бир 2 минутта керек болуп атат. Бизге жаңы багы тигил техникалык нерселердин баарын чечип атабыз. Жакшынакай кылып жазылган нерсени, силер даярдаган документациянын баарын жакшынакай кылып YouTube'га жана башка каналдарга сөзсүз жүктөйбүз. Анан ошол жерде мындай аябагандай информациянын мындай маалыматты так даярдап, ошол сиздер тапшырып атканда оңой болгудай болуп, өзү эле оор процесс да. Анан ошого мындай ылайыктап берели дегенбиз да. Сиздерден суранат элек, абдан жакшылап ойлонуп, кайсы суроолорду бергиңиздер келип атат, сурооңуздарды унутуп калган жоксуздарбы, ошонун баарын эстеп, Германияда турган кыргыздар үчүн мүмкүн аябагандай чоң, мындай аябагандай керектүү маалымат болушу толук мүмкүн. Анан Кыргызстандан түп-түз тапшырабызбы деген суроолор дагы келет. Бизге азыр деле ошого айтып бере берсек болот. Негизи мындай да, биз ошол чоң мындай графиктин үстүндө иштеп атабыз. Бияка Германиядан жалпы жонунан, Германияда IT жумуштары бар да, IT тармагы бар да. Ошол жакка Кыргыз өлкөсүнөн кантип Европанын өзү эмес, именно Германиянын өзүнө, Германия так өзүнө келип IT жумуштарга орноштсок болот деп. Анан ошол документтердин үстүнөн иштеп жатабыз, бирок бүгүнкү вебинарды эрте баштай берүүнү чечтик. Анткени ошол Duale систем дегенге аябагандай суроолор көп болду. Суроолордун баары буга барып такалат, анткени ал жерде компанияда тапшыруу менен бирге анан университетте параллель окуп атпайсыздарбы? 3 айдан кылып азыр айтып бересиздер да. Анан ошол болуп аткан үчүн баягы биринчи күндөн баштап студентке айлык төрөлүп берилет экен да. Мисалы биз кандай билебиз, буга чейинки мындай менчиктерди кандай билебиз? Студент өзүнүн чөнтөгүнөн акча төлөйт. А бул жерде фирма ошол окуп берип жатканыңыздар үчүн жаш таланттарга жакшынакай сумма төлөп берет дагы. Биринчи күндөн баштап ошо сиздер мындай каалаган мына алдыгы атайын тиги файлдарда турат. Аябагандай жанагы мындай атактуу мына Германиянын 2000ден ашык мына мыкты биз билип жүргөн Mercedes, Porsche деген аттар менен чоңойгонбуз да биз. Siemens деген Анан ошондой ар бир ошо чоң компания болобу, орто компания болобу, сөзсүз ошолордун IT департаменти деп коет, IT бөлүгү болот.
Анан ошол жерде иштегенде өздөрүнө жаңы таланттарды издешет, жаңы студенттерди издешет. Анан ошолор жөнүндө болуп атат да. Мен да өзүмдү тааныштыра берейин. Мен болсо Нурзат, кымбат баарыңыздарга жибергендей Нурзат Асан кызы. Бул окуу жайына 2009 жылдан 2012 жылга чейин окуп бүтүрдүм. Анан бүгүн ошо кымбат экөөбүз окуудагы алган опыттарыбызды бөлүшүш үчүн келдик. Мен ошол учурда бул дуалдык окууну DHL IT Services бул ат сиздерге көбүрөөк таанышыраак болсо керек. Жанагы эле DHL'ден сиздерге белгилүү ошонун IT тармагында окуп жана ошол жакта практика өтүп бул окууну аяктадым. Ал эми учурда Lufthansa'да, Германиянын авиалиниясында IT тарапта, тагыраак айтканда Business Intelligence, Sub Business Intelligence тармагында иштеп жатам. Анан эми кымбат сен өзүң тааныштыра кетесиң? Всем привет, ребята! Извиняемся, что мы сегодня чуть-чуть попозже вышли с вами, но мы очень рады вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Мы очень готовились, мы хотели как больше, как говорится, keep it easy и keep it simple. Мы старались подготовиться как больше дать вам сегодня только самую важную информацию и то, что вам действительно надо знать о дуальной системе. Пожалуйста, пройдите на мою страничку, я там upload фотографии, называются документы. Мы по этим документам будем рассказывать степ-by-степ, пошаговой системе, как на самом деле функционирует такая дуальная система. Документтер жүктөп койгон турбайсың да? Атайын жүктөп койгон турбайсың. Ошо документтерди жүктөп койгон документтерди карап көрсөңүздөр, оңоюраак болот да, түшүнгөнгөнчө. Азыр кыздар ошонун баарын ар бирин кадам сайын кылып, жакшынакай кылып түшүндүрүп берет. Мен өзүмдү да тааныштырып кетейин. Менин атым Кымбат Шамбекова. Өзүм болсо азыркы учурда дуаль студиум кылам. Азыр 5-чи семестр. Анан өзүмдүн бакалавр жумушумду азыр жазып жатам, бакалавр работамды. Анан мен негизи SAP компания менен SAP компаниясында дагы иштеймин. Так, биз силерге өзүбүздүн агендабызды жөнөткөндөй эле, ошондой эле биз баштап кетебиз. Биринчи слайдты ачканда, биринчи сүрөттү ачканда биз силерге ошол жактан мы сделали такую визуальную картину, как на самом деле работает что такое на самом деле дуальная система. С одной стороны, вы видите в левой стороне DHBW, это наш университет, который кооперирует с фирмами. И они работают всегда совместно. И вы, как студент, у вас есть всегда 3 месяца учебы, где вы учитесь в университете, и 3 месяца, где вы работаете в предприятии. Это все длится 3 года. Получается, в конце вы получаете степень бакалавриата. Так, посчитали, если возьмем 1 год, у вас получается 2 семестра теории и 2 семестра практики. И учеба всегда начинается с 1 октября. На следующей страничке вы увидите требования, стоимость учебы и партнерство фирмы, так сказать. Для нас, для тех, кто не является тем, кто не является гражданами Германии или Евросоюза, нам обязательны другие документы, подготовить другие документы. Это в основном аттестат об окончании зарубежной школы, который должен
будет потом проведется. Это называется в Германии Anerkennung. Потом нам нужен обязательно языковой сертификат. Мы потом еще раз расскажем при подаче документа еще раз в фирму, какие еще документы вам понадобятся. Но языковой сертификат для учебы вам обязательно нужен, особенно английский и немецкий. Потом идет договор ваш, который вы составляете с предприятием, который тоже требуется для подачи документов в университет. В основном, после того, как вы сделали этот Anerkennung, у вас будут ваши оценки должны быть в немецком, да, Anerkennung, в немецкой системе. Оценки, они считаются по-другому, поэтому вам нужно знать, на каком уровне вы сейчас находитесь. Аттестат должен быть или диплом, или какой-нибудь другой. Ваши документы должны быть анеркенноваться, и оценка должна быть лучше 2,5. Еще раз важный пункт о стоимости учебы. Сейчас, в данное время, в Баден-Вюртемберге, в земле Баден-Вюртемберге есть закон, что студенты из других стран должны оплачивать 1500 евро за семестр. Это очень много. И в моем случае моя фирма взяла все на себя. Кроме этого, нужно оплачивать годовой взнос в стоимости 318 евро в год. Это платит почти каждый студент. Партнерство. Что такое партнерство? Это фирма, где вы будете потом работать, которая сотрудничает с школой или с университетом. По данным ДХБВ, то есть университета, их начисляется где-то 2000 фирм. Это большая возможность, и это очень классно. Так, перейдем к третьей картинке. И я дам слово Нурзат Эже, потому что, да, она хорошо разбирается. Ооба, кымбат айтып кеткендей, жанагы требованияда айтып кетпеди, көптөгөн кагаздарды, сертификаттарды топтойбуз деп. Ошол кагаздардын баарын топтойбуз. Анын ичине мына биринчи шагынан баштайлы. Бул биякта студент биринчи фирма менен баарлашат, же болбосо биринчи ошо фирма менен коммуникацияга кирет. Анда кантип башталат? Өзүнө керектүү документтердин баарын даярдаш керек. Анын ичине биздин өмүр баян кирет, мотивациялык кат деп коет. Бул жакта биз өзүбүздүн ошо кайсы факультетти чечтик, кайсы багытта окугубуз келип атат, жана эмнеге окугубуз келип атат деген темалар боюнча кат жазабыз. Ошону дагы коебуз кагаздарыбыздын арасына. Бул дагы мындай маанилүү роль ойнойт. Бул мотивациялык кат. Дагы бир нерсе абитур кагазы. Же болбосо кымбат айтып кеткендей 2 жыл 3 жылдык Кыргызстандагы университетте окуп келген билимиңиздин бар болгону. Андан башка дагы кымбат айтты окшойт, тил боюнча немец тилинин жана ДСХ, DAF тесттеринин сертификаттары керек. Кымбат сен жакшыраак билесиң го дейм, канча алыш керек ошол тесттерди? Ошондо болсо аякта ар кандай сертификаттарды кабыл алышат экен. Мен бүгүн текшердим. ДСХ-ны 2 деп турат, андан башка Гёте университетинде сертификаттарын алат экен. Аны мен жакшы билбейм, бирок анын баарын ДХБВнин веб-сайтына кирип көрсөңөр болот да. Мен азыр могул документтерди мен дагы бир жолу жакшы вариантта дагы силерге жөнөтүп бере алам. Дагы деталдуу кылып, Ошонун алдында мен атайын источник деп жазып койдум. Каяка силер кирип карасаңар болот. Андан тышкары тест ДСХ деген бар, аны да тапшырып 16 пункттан өйдө алсаңар кабыл аласыңар. Мындай болчу да, ДСХ деген 67% болчу, ДСХ 2 менен өтөт. Тест тафта болсо 4 пункт бар да. Дагы тилди берип атканда ошо 4-тө 16дан өйдө болуш керек да.
ар бир пункттан 4төн минимум 4төн пункт алган болуш керек, туурабы? Жогорку окуу жайына өтүп атканда ушундай кабыл алынат. Сөзсүз, баа жакшы болсо андан да жакшы болот, туурабы? Ооба. Ошол мына айтып кеткен документтердин баарын чогултасыздар да жакшы бир сүрөткө түшүп, аны дагы өзүңүздүн өмүр баяныңызга кошуп, салып жөнөтүп жибересиздер. Бул фирмаларды болсо кымбат койгон линктен биздин ДХББнин ичинен да тапсаңыздар болот. Кайсы фирмалар, кайсы багытта студенттерди издеп жатканын. Анан ошол Көрсөтүүчү система перебивать этейинчи. Мен болсо жаңы эле айтып жатпайм 3-чү фото депчи. Мен туура эмес азыр хокладын кылып алыптырмын. Ошондо азыр биз 4-чү сүрөттө жүрөбүз. Процедура отборда жүрөбүз. Ошол жакта азыр Нурзат эже айтып баратат да. Ошол процесстер. Мына биринчи тепкичи ошол биздин кагаздарыбызды даярдап жөнөтүү болду. Ал эми экинчи тепкичибиз болсо, бул биринчи тепкичте мына кызыл менен турат, бул обязательный, жоксо сөзсүз ошону кылышыбыз керек. Ал эми экинчи, үчүнчү жана бешинчи процесстер булар фирмага жараша болот. 4-чү жана 6-чылары ошо сөзсүз түрдө. Мен азыр кененирээк айтып берем. Экинчиде бул прохождение, биздин assessment тесттерин өтүү деп коет. Бул немецтерде мындай жайылган нерсе. Эгерде окууга тапшырып атсаң, именно ошо дуалдык окуу менен кирип жатканда, көбүнчө чоң компаниялар бул assessment тест деп коет, же болбосо IQ тест деп коет. Сиздин логикаңызды, же математикаңызды, орусча айтканда соображение, ошолорду текшерүү үчүн ошол тесттерди уюштурушат. Буну болсо ошо сиздин кагаздарыңызды жибергенден кийин эгер жагып калсаңыз, ошол тестке чакырып аласыз. Ал тесттерге болсо ошол сиздин эле атаандаштарыңыз келет. Баарыңыздар отуруп алып жазасыздар жана эң жакшылары кийинки интервьюга чакырылуу үчүн баары ошого катышканы келишет. Анан кийин ошол тестти эгер жакшы тапшырган болсоңуз, анан интервьюга чакырыласыз. Биринчи кээ бир фирмалар телефон аркылуу сиз менен сүйлөшкүсү келет. Анан кээ бирлер болсо ал шартты таштап эле сразу эле сизди интервьюга чакырат, сүйлөшүүгө сиз менен. Анан ал интервьюда болсо эмне суроолор келет деп кызыгып атсаңыздар керек. Көбүнчөсү эми стандарт суроолор бул жакта Германияда алып жатканда ошол окууга эмнеге ушул багытты чечтиң? Бул багытта чечкениңе эмне мотивация болду? Ошо эмне себептен муну окугуң келип атат деген суроолорду берет. Ошол учурду пайдаланып, ошол суроону пайдаланып, ошолорду мындай орусча айтканда убедить кылып, ушуну мен окушум керек, ушул мага аябай жагат деп жооптор бериш керек. Анан дагы бир важный суроо, или маанилүү суроо, сиздин слабый жагыңыз же сиздин күчтүү жагыңыз кайсылар деп ойлойсуз деп ушундай сиздин психикаңызды, ой жүгүртүңүздү, мындай стресс учурда кандай өзүңүздү алып жүрөсүз, ошону текшериш үчүн да ушундай суроолорду берет. Анан мен мисалы өзүмдүн мисалымды айтсам, менин эң күчтүү жагым, мен көп нерселерди бачым үйрөнө алам. Бачым үйрөнө турган ушундай бир качеством бар деп айттым эле. Анан аны болсо дали эмне кылып дали дейсиз деди эле. Мен айттым, мен буяка келгенимде немисчем аябай начар эле. Мен 8 айдын ичинде ДСХ-ны, жана биз айтып кеткен тестти окууга өтүүчү 8 айдын ичинде окуп, ошону бүтүрдүм, тестти алдым деп айттым. Анан алар дагы аябай таң калышты. Сиздин келгениңизге 1 эле жыл болду, анан биз менен уже интервьюда ушундай көп сүйлөшө аласыз деп. Ооба дедим, мен ушундай көп аябай бир нерселерди бачым алам, бачым үйрөнөм деп. Анан ойлойм, мен ошол качество менен мен дагы ошол адамдарды убедить кылдым да, аларды. Терс характер эмне болду? Таң калыштыңыз. Терс характер. Кантип туура эмес жооп берип албаш керек. Ооба, терс характериңиз эмне деди эле. Мен анда айттым, бирок чын эле ошондой мен өзүмдүн характерим, мен мындай мультифункционал эмесмин да. Фокус коюп иштейсиз. Бир туннелдик деп да коет. Ичине негативныйраак болуп калат да. Мен бир нерсени иштесем, ошого иштейм, анан мындай сразу көп нерселерди параллельно кыла албайм деп айттым. Мен бир темада отуруп ошону иштеген дурмун. Жан дилим менен бир теманы. Анан бул суроого, конечно, сиз айткандай даярданып коюш керек. Ооба. Бир жооп аябай негативный бир жооп болбош керек, анан бир позитивный сторонасы боло турган жооп.
даярдашыбыз керек. Бул ошо биздин интервью болду. Интервьюбуз 3-чү шаг болду, ой жок, 4-чү шаг болду. Бул жакта кымбат собеседование деп жазыптыр. Мындан 4-сүн баштаардан мурда бул жактан айтып коеюн. Достор, эгерде сурооңуздар болсо жаза берсеңиздер болот. Анан аягында Q&A суроо жооп болот. Бул жакта суроолор келди. Анан аягында жооп беребиз. Баарына чогултуп жооп беребиз. Азыр дагы айтып берчү информация аябай көп. Анан кийин биздин ошол интервьюну өткөндөн кийин эмне кылабыз? Интервьюдан кийин эгер интервьюну да өтүп кетсеңиз, бул аябай жакшы, значит сиздин шансыңыз бар алына турган дегенди билдирет. Анан кээ бир фирмалар ошо интервьюдан кийин сизди Einstellungstest деп коет, бияка жумушка алуу үчүн кылышат. Баары эмес, кээ бирлери ар кайсы фирма өзүнчө жанагындай процесстерди кылат деп айтып атпайбызбы? Анда болсо сизди чакырып алып, сиздин мындай team working деп коет, ошол командада кандай иштейсиз, өзүңүздү кандай алып жүрөсүз, проблемаларды менен кандай уңгейин деп коет, ошо проблемаларды кандай чечесиз, кандай мамиле кыласыз проблемаларга, ошолорду байкоо үчүн чакырып кылышат. Анан буну да өтсөңүз, анан акырында сизге эң 6-чы шаг болду. Ошондо сизди кат аркылуу официально сизди алабыз деп куттуктап жиберишет кагаз. Анан алгандан кийин фирмадан биз контракт алабыз ошол окуу боюнча. Мына сен 3 жыл 36 айдын ичинде муну окуйсуң, мынча айлыгың болот деген. Анан аны колубузду коюп, анан башка кагаздарыбыз менен кошо эң акыркы шагта ошо университетке жиберебиз. Университет болсо алып өздөрүнө каттап, анан 1-октябрда окуу башталат. Ошо 1-октябрдан баштап айлык ала баштайбызбы? 1-октябрдан баштап, 1-октябрь аягында, да? Октябрь аягында. Аябай жакшы экен, мотивация берчү нерсе. Сонун. Анан биз болсо эми өзүбүздүн айтып беребиз, мен кантип кирип калдым бул окууга, Мен азыр общий процессти сиздерге сүрөттөп кеттим, ал эми мен өзүм кантип кирип калдым. Биринчи кымбаттан сурап албайлыбы? Жок, мен өзүм айта берейин, Сиз айтып бериңиз да, сиз процессиңиз чоңураак негизи биз салыштырып көрдүк. Нурзат эже экөөбүз да даярданганда аябай бири-бирибизди аябай сурап, ким кандай опыт кылды, эмнени даярдайлы, кантип жазайлы деп ошенткенбиз. Анан Нурзат эже, сиз айтып бериңиз. Мен айта берейин анда. Мен ушул узун процессти өттүм. Оңой болгон жок. Жок эле дегенде 1-5-6 айдын ичинде созулду. Мына кагаздарым баарын топтодум, баарын жыйнадым, мотивационный катымды да аябай жаздым. Улам мага отказ келген сайын улам оңдоп жазып аттым. Анан интервьюларга чакырып атышты. Анан интервьюларга чакырылган сайын ойлой баштадым, менде ишеним боло баштады, значит мага дагы кызыгышат турбайбы, менин ала турган бир шансым бар экен да ал окууга өткөн депчи, себеби эч кызыкпаса интервьюга дагы чакырылбай каласың да. Анан бул окууда өзү негизи эми ал өзүңдүн жамандыгыңдан эмес, просто конкуренция абдан чоң. Бир эле местага, бул окууну бир эле местага миңдеген адамдар, миңдеген студенттер тапшырат, то есть бир местага миңдеген резюме ташталат. Конкуренция чоң болгондуктан ошондой интервьюларга да чакырылбай да калышың мүмкүн. Ошон үчүн 1-2 интервьюга чакырылган уже жакшы дегенди билдирет, значит шансың бар экен дегенди билдирет да. Анан мен ошол кагаздарым баарын чогулттум, assessment center деп жанагындай тесттерди, логикалык мышленияңды, ойлонууңду текшерүүчү тесттерге бардым. Аларды оңой эмес, алар дагы бир окулса болот. Анан кийин мен өзүм болсо гана 100гө жакын ошо фирмага өзүмдүн резюмелеримди таштадым 5-6 айдын ичинде. Улам отказ келген сайын, улам башка жаңысына жиберип, мен болсо ошо International Business IT деп, International Business Information Technology деген бөлүмдү окугум келген үчүн бул факультетте конкуренция башкаларга караганда дагы көбүрөөк болгонун байкадым.
себеп дегенде биздер айтып коюп престижный депчи, ошол сыяктуу факультеттердин бири болуп саналат Германияда. Анан ошентип ошол немецтер менен менин конкуренттерим менен күрөшүш, согушуш оңой болбоду. Бирок болбой өкпөттенип тырышып отуруп акырында эки фирмадан контракт алдым. Интервьюларга бардым, интервьюларга барып атып, алар менен ошо сүйлөшкөндү үйрөндүм. Анан жана айтып бербедим ушундай мени жактырышты деп. Анан ошентип акырында алдым. Анан 1-октябрда 2009-жылы окуумду баштап калдым. Анан эми кымбат өзүнүкүн айтып берсин, кантип кирип калдың? Нурзат эже, сиз негизи туура айттыңыз да, согуш керекпиз эме депчи. Бирок негизи эле окуу действительно оор. Нурзат эже айткандай согуш керекпиз, жанагы айтып коет го. Аракет кылышыбыз керек. Аракет кылыш керекпиз. Нужно бороться за часть земли на острове дегендей. Өзүбүз дагы Ордуңузду тапканга аракет кыласыз, э? ошондой кылыш керекпиз да. Бирок коркпоңуздар, баардык нерсе колдон келет. Сен өзүң кантип кирип калдың? Мен болсо, у меня был такой случай, что я уже начала учиться в университете, потом подала документы в SAP. Это была единственная фирма, куда я подала свои документы. Но чтобы подать документы, я готовилась, если я не солгу, где-то 3-4 недели я подготавливала документы, чтобы только отдать их, то есть вот этот apply процесс. Вот, после этого они мне отправили письмо на электронную почту, что они хотят со мной сделать интервью по телефону. Потом через несколько дней мы провели интервью по телефону, были вопросы с их стороны, были вопросы с моей стороны, после чего они мне отправили второй email, то есть электронное письмо, после чего они мне сказали, они хотят со мной уже пройти собеседование, то есть face-to-face. Они меня пригласили уже на предприятие, я приехала, они провели интервью, после того, по-моему, через неделю они позвонили обратно и сказали, что я подхожу к их фирме, и они хотят взять меня. После того я сказала да, конечно же. Я даже помню момент, даже я помню, где я стояла когда они мне звонили, потому что я была очень рада, Столько эмоций, столько радости. И после чего, да, я подписала контракт и отправила в школу. До отправки я, конечно же, прошла обратно вот этот путь подачи документов, anerkennung, сертификаты и все такое. Бирок бир айта кетчү нерсе бар. Кымбат бир эле фирма менен иштеп, кагаздарын жиберип, жана алар кымбатты жактырып, ошол местасын предлагать кылышып болуп калыптыр да. Анан бул эми кымбат молодец. Значит, аларды сразу эле убедить кылган турбайсың, сен ошол местага сен болушуң керек депчи. Бирок бул редкий случай. Кыргызча айтканда мындай баарыбызга эле мындай боло бербейт. Негизи жанагы мен айтып кеткен процесстер болот. Эң кымбатты чын эле куттуктасак болот. Бул ошончо куттуктасак да болот. Себеп дегенде ошончо стресстин баарын кылып отурбай, местаны сразу алып алып кирип кетиптир. Абдан жакшы болуптур да. Ооба, на самом деле менин дагы группалаштарым, азыркы учурда окуп жаткан группалаштарыман да угуп калгамда, биз жок дегенде бир 50 фирмага эмелерибизди бергенбиз депчи, документтерибизди бергенбиз дегенде мен аябай таң калгам да, кандай депчи. Анан алар да аябай таң калат да, сен
аябай ошол glück gehabt. Удачливый адам кетсин дейт, что бир фирмага бердиң, бир фирмадан алып калдың депчи. Бирок действительно подача документов была очень тяжелый процесс, и нужно к этому относиться очень серьезно. Бирок өзүн актайт, ошентип коелучу баарын эле оор деп кыйналгандан кийин сөзсүз артында аябай жакшы нерсе турат. Анткени бияктагы биз баарыбыз билебиз, чет өлкөдө окуш абдан эле оор. Аны өзүңүз дагы финансировать этиш, то есть финансылык жактан камсыздаш болот. Неме биз ошо айтып атпайбызбы, кымбат берелер кирип эле алып калыптыр депчи. Бул чынында эле аябай редкий случайда, себеби бизде унутпашыбыз керек, биздин немец эмес экенибизди, биз Кыргызстанданбы же башка өлкөдөн келгенби, анан Кыргызстан деген өзү дагы мындай знание жагынан билинген бир өлкөлөрдөн эмес да. Ал деген баягы Советтер Союзунда калган деп бияктагылардын түшүнүгү боюнча мындай билими деле өтө өнүккөн эмес өлкө катары кирет да. Анан кымбатты карашып эле анан алып калышканда бул чын эле аябай биз мактанаарлык бир ситуация болуп атат. Ошол нюансты айта кетиш керек да, себептен эле бизди көп эле фирмаларда өздөрүнүн немец студенттерин алгылары келип ошондой случайлар болот. Ошон үчүн биз алардан дагы жакшы экенибизди көрсөтүшүбүз керек да. Туура. Ошон чейин коркпой эле бере бериңиздер. 2000 фирманын ичинен жок дегенде 50-100 фирмага тапшырсаңар деле болот да. Коркпой элечи. Азыр ошо кадамдарыңардын баарын айтып өттүңөр. Мисалы аябай көп чогуу келип атат. Жок, акыркы да бир фолиябыз бар, бул болсо плюс минус Оң жагы терс жактары, кайсы жагында кыйынчылыктары көп, кайсы жагында жакшы тараптары бар. Ошону дагы айтып кетсек, негизи плюстары биз карасак көбүрөөк кимгече минустардан караганда, анан кийин болсо ошол жанагы мен айткан 3-чү сүрөттө айтсаңыздар көрөсүздөр. Бул болсо биринчиден бакыл биз айткандай биз айлык алабыз. Ай сайын айлык алабыз. Ошону финансовая стабильность деп жаздык. Ар бир компания ар кандай төлөп берет, ар кандай төлөп берет. Дагыраагына канча суммада деп аябай кызыгып атсаңыздар керек да. Минимальный ошо канча төлөп берет минимум? Канчадан башталышы мүмкүн? IT-да болчу. Мен эми 5 жыл мурун бүттүм, 700дөн болчу ошол учурда эң азы. Эң азы 700 эң азы. Мындай жогорку жагында мындай өзүнүн бир эмеси барбы, максимуму? 1300-400гө менче барса керек, сен оюңда. Ооба, 1000ден өйдө болот. Негизи биринчи жыл менен экинчи, үчүнчү жыл сайын бир 200 еврога дайыма көтөрүлөт да. Независимо от компании да. Потому что силер бакыл опыт топтойсуңар да, ошон үчүн алар бир аз силерге мотивация кылып туруп, бир аз үстүнө кошуп берет, бирок аз көп деп эметпесек бир 900 000 евро да, ошондо аласың. Это зависит от компании, ребят. Только от компании. Силердин контрагыңарда эмне деп жазылса, кайсы сумма менен алсаңар, ошол менен болот. Анан айтып кетчү нерсе, ошол акчага бул Германияда бир студент кыйналбай, эч кимден көз каранды болбой финансы жагынан жашап кетсе болот. Өзүнүн жашаган жери болот, ичкен жегени, күнүмдүк баскан турганын баарын ошо акча менен камтып жашап көз каранды болуп жашаса болот. Жанагы биз BAföG'гө ориентация кылсак болот да, BAföG деген бар эмеспи? Анан ошондон деле чоң болуп атпайбы? Азыр BAföG 680 канчадан? Ошондой, ошон үчүн абдан эле мындай жакшы жардам болот экен. Анан плюстарын боюнча дагы айта берсек, ошо бул акча жагынан эле жакшы эмес, дагы бир жери биз ошол окуп атып эле ошол учурда практикада алып атабыз да. Бул абдан чоң плюс болуп саналат, себеп дегенде бул Германиядан мындай дуалдык эмес университеттерди бүткөн соң бир опыт алма керек болот. Бизде ошол проблема жок болуп калат, себеп дегенде биз окуп атып, анан улам ар бир праксис фаза деп практикага барган сайын опыттубуз топтоп, уже бул окууну бүткөндөн кийин даяр жумушчу болуп, бул Arbeitsmarktка базарга чыгып калабыз, жумушчулар базарына даяр жумушчу катары барып калабыз. Можно я этот эме кылайын? Мисал кылайынчы ушул Нурзада эже айткангачы,
насчет практически. Например, университеттен Java тилин үйренсеңер, жаңа программированный язык, programming language үйренсеңер, бияка фирмага келип, именно ошол отделга кирип, ошондой задача алып, ошол менен 3 айда иштесеңер болот да. Анан эң аягында өзүңөрдүн результатыңарды көрсөтсөңөр болот. Ошондой эле любой силер каалаган отделге киресиңер, сүйлөшүп, и баягы университетте алган теорияңарды бияктан эметсеңер болот, практицовать. Практика кылсаңар болот, да. Анан эми ошол эле эмес, нетворкинг деп коет, көптөгөн адамдар менен таанышасыздар жумушта, мамиле түзсөңүздөр болот, мындай коллегалык жана дагы иш маданиятына үйрөнөсүз, кандай жерде өзүңүздү жумушта кандай алып жүрүүнү эрежелерин үйрөнөсүз. Ошол мындай жакшы бир жумушчу болуп даяр болуп чыгасыз. Анан биз азыр эми блогунун жакшы жактарын айтып атканда дагы айтып кете берели. Бизде мисалы аусланд семестр деп коет, же болбосо окуу учурунда башка өлкөгө барып, ошол жактан мындай тажрыйба топтоп келсеңиз болот, эгер практика өтүп турган болсоңуз, бир практис фазаңызды, бир фазаңызды өтүп келе турган болсоңуз, эгер фирмаңыздын ошол жакта филиалдары бар болсо башка өлкөлөрдө, анан ошого да мисалы фирма жардам берет, барып өтүп келгениңизге финансы жагынан дагы. Анан кийин эгер теория жагынан бир аусланд семестр деп башка өлкөгө, башка бир университетте бир семестр окуп келгиңиз келсе, ага дагы өбөлгө болушат, жардам беришет. Мисалы башка өлкөгө бир семестрде окуп келүүнүн ошол акчасын да алышат, беришет, жанагы эмнелер, кээ бирөөнүн ошол окууга төлөй турган чыгымдарыңызды жаап бергенге аракет кылышат. Виза тараптан дагы кошумча жардам беришеби? Виза алуугачы, мисалы биздин кыргыз паспорту менен мындай туруп алып эле, мен башка чет өлкөгө окуганда кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Аяк жагын мен, например, билбейт экенмин, бирок в моем случае, когда я получила уже контракт получила, я подала сразу на визу, они вообще не имели никаких претензий, потому что они видели, что в контракте у меня стоит уже работодатель, и что у меня будет ежемесячная зарплата, поэтому они не спрашивали никаких финансовых каких-то бумажек, могу ли я себя обеспечить или нет. Они просто взяли и продлили. Там не было никаких проблем. Бул немецтер визаны кыргызстанга визаны берип атканда оңоюраак болгон. А мисалы сиз башка өлкөгө барып атпайсызбы, Британияга? Ошондо кандай болду? Мен өзүмдүн ошо опытымды айтып берсем, бизде ошо бул аусланд семестрден башка дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Бизде Summer School болуп эле, Summer School деп, бул жайкы мектеп. Жайкы мектепке биздин группабызды ошол Улуу Британияга, Кембриджге алып барышты. Кембридж университетине өзүнө барып, ошол жакта группабыз менен, ошол жактагы студенттер менен тажрыйба алмашып, ошол жактагы доценттерди угуп, үйрөнүп, ошентип келдик. Анан абдан жакшы бир бизге ошол учурда бир жакшы бир жетишкендик, жакшы бир позитив алып келди. Ошол жактагы университеттерди көрүп, үйрөнүп келген. Бул нерсени кылыш керек экен, мындай нерсени деп ойлоп калдым окуу учурунда. Виза жагынан айтканда, ооба, жардам беришти. Себеп дегенде мен биздин группада дагы жалгыз эле чет өлкөлүк элем. Баары немецтер эле, мен өзүм эле анан менин ошо бизче айтканда деканыбыз билет эле. Анан ал сразу мага айтты, бул кагаздарды даярдап койдук, алып барып визаңды ала бер деп. Анан ошол бул жактагы Улуу Британиянын посольствосуна барып, тапшырып, анан мындайча айтканда проблемасы жок, виза алып. Аябай жакшы. Негизи бизге Улуу Британия Евросоюзга кирбеген үчүн бизге дайым виза керек го. Ооба, Шенген ала албайсың. Виза менен кире албайсыз, ошон үчүн ошондой визага. Анан дагы бир нерсе айтып кетсем, бирок мага визаны беришти, анан бирок жанагы Улуу Британиянын границасына өтүп атабыз.
анан ошол учурда баягы биздин автобусту токтотту дагы баягы аябай текшерди да? менин одногруппниктеримдин баары өтүп Ооба. кетишти да анан мени болсо жарым саат кармады да анан биздин автобус мен үчүн ошол жерде жарым саат күтүптү да. Ооба. Негизи кыргыз паспорт менен ошо алуунун тартиби кичине оорураак болот да, анан ошо барган жерде деле ошо жанагы тиги кайсы өлкө болбосун, эгер Шенгенге кирбесе, чындап эле ошондой жанагындай кыйынчылыктар болот. Бирок абдан жакшы болуптур да. Ооба, ошону билем. Бирок мындай чоң алсак, негизи алсам семестр дегенде бул силер дагы аябай көп профит аласыңар, аябай силерге да жакшы башка тилди, башка культураны, башка адамдар менен, башка продукт менен иштейсиңер, анан дагы бул фирмага да жакшы силер, потому что опыт топтоп келе атасыңар. Даяр кадр, Даяр кадр болуп келе атасыңар. Анан кийин аяктан дагы жөн эле жүрбөйсүлөр, дагы нетворкинг кыласыңар, башка адам менен таанышасыңар. Ошондон ошон үчүн фирма да силерди аябай колдойт. Башка кесиптештер менен таанышып, мүмкүн алар менен кийин бизнести дагы мындай жакшылап жогорулатып кеткенге, ошол үчүн да нетворкингчи мындай жакшылап ошол пайда табыш керек да. Биз жакшы жактарын айтып бүттүкпү? Жок, жаңы жак, биз жакшы жактарын эле айттык. Бүт эле турбайбыз. Жакшы жактары кымбат айтканда аз эле да азыр бүтүп калабыз. Мен баштай берейин. Негизи жана Нурзат эже айтып кеткендей эле конкуренция абдан чоң. Кириш кыйын. Анан кийин окууда дагы конкуренция чоң. Ошондуктан аябай күчтүү болуш керек. Дайыма Чыдамкай керек, чыдамкай болуш керек. Ошол Креативный да болуш керек. Креативный. Проблемалар. Дайыма позитивдүү болуш керек. Бүгүнкүдөй кечип келсек да жылмайып сүйлөй бериш керек. Ошондой негизи. Анан биз айтып кеткендей жанагы бул эмнеге 3 эле айда бир семестрди бүтүп коет деп да сурап атсаңыздар керек эле. Башка мисалы университеттерге салыштырмалуу биз мындай бир бачын бир темпте окуп атпайбызбы? Биздин ошо окуу аябай интенсивдүү болот да, ошо теория частыбыз ошо окуп атканда. Анан ошо интенсивдүү болгон үчүн 3 айдын ичинде окуп, анан кийин дагы бир 10 ашык бир экзамендерди да тапшырып бүтүп жетишип калыш үчүн көп убакыт талап кылынат. Анан көп убактыбызды өзүбүздү ошо баарын окууга беришибиз керек да. Мындайча айтканда бир башка нерсе менен бир же үй бүлөлүк жашооңуз менен муну айкалыштыра албайсыз го деп ойлойм да. Кыйын болот. Анан кийин убакыт себептегенде абдан тар. Мисалы күндүз окуп, лекцияларга барсаң, кечинде келип баягы тапшырмаларыңды окуп дегендей. Жок, анысы эне тилде дагы эмес да. Такыр эле чет өлкөдө. Чет тилде, немис тилинде, жаңгыз тилинде. Биринчи семестр аябай эле кыйын болот, мага кыйын болбосун. Анан дагы ооба, жана киргенде дагы бизде башка студиумдан же башка окуудан келип атпайлыкпы, анан кийин эң башында баягы грунткентнисе базис знания керек болот го. Ошол жакта аябай көп иштеш керек да, аябай көп иштеп, аябай көп ошол бир кичинекей убакытта көп знания топтойсуңар да. YouTube көрөсүңөрбү, интернет көрөсүңөрбү, окуйсуңарбы, китеп алып келесиңерби, эл менен сүйлөшүп, бирөөдөн жардам сурайсыңарбы, ал түшүндүрүп берсин депчи. Ошого аябай көп убакыт кетет. YouTube'да окуу материалдарын көрөбүз, кино эмес. Чындап мындай окууга гана керектүү материалдарды карай турбайбызбы? Ошо убакыт аябай көп кетет да, ошентип алдатабыз да. Мисалы биздин ошо убакытыбыз жок болгондуктан, мисалы мен өзүмдүн учурумда ошо экзамен учурларында ошо тамак дагы мындай өзүмө жасап алганга жетишпей, ошо бизде биякта Германияда айтып коет, дөнер деген дөнер бар да, ошо фаст фуд деген. Анан даяр эле ала коесуң, нан, анан ичинде эттер, анан эми овощи салынган. Ооба. Анан ошондойдон ала коё элечи, анан азыр ошондон көп жеп алып турмун. Эми азыр жегим келбей калды. Көңүл калды. Көңүл калды. Жеп атасың, бүт элексиң. Мен бүт элекмин, мен пиццадан башым чыкпайт негизичи. Батыраак да, Ал батыраак, анан кийин 2-3 күнгө да жетет да, бир кылып койсокчу. Анан баягы чоң пицца кылып эле холодильникке коюп койсок 2-3 күнгө жетет. Ошо менен башында питаться этебиз. Ооба, ысык тамак очень редко. Бирок эме практика учурунда бизде практика фирманын ичинде
конечно же, Өзүнүн рестораны бар. ооба, Ооба. ошондой. Убакыт анан уйкуу аз болот, ошо уйкубуз аз болот, Анда биз мындай боенуп, сулуу болуп алып, шиштакка кийип, мындай сумочка көтөрүп алып окуй албай турбайбыз да? Жетишпейбиз. Бул негизи бул эме негизи Кыздардын темасы да? Тамаша. Мындай, не только Германияда, кто учится за рубежом, ошондойго нехватка времени, чачыбызды мындай жууп анан дайрап алсак жууп эле түйүп эле алсак эле ошол жакшы. Ошол жетиштүү эле да. Эң башкысы жетишиш керек, Ооба, эң башкысы материалдан кылбаш керек, экзамендерди убагы менен бериш керек, жакшы бериш керек. Эң жакшы. Эң жакшы. Рахмат. Аябай сонун нерселерди айтып бердиңер. Эми кандай суроолор келди? кымбат жооп бересизби? Ребят, можно еще раз повторить свои вопросы. Мы сейчас будем читать вопросы и отвечать на них. Биринчи суроо мына Нурси дейт, мен бакалаврды бүттүм, эми программист болуп Германияга иштегенге эң оңой жолун айтып кетесизби? Мен ушунука жооп берейинчи. Мына азыр карап тургандарга мындай кылалычы. Бизде мына азыр чындап чоң программа даярдалып атат негизи. Анан чоң атайын схеманы уже мындай болгон жолдордун баарын карап ошону документтештирип атабыз. Кичине да болсо мына бир суранат элек, Кудай буйрса 2-чи, 3-чү, 6-чы жана X-чи тиги вебинарлар менен ошо Германияга түп-түз келүүнүн жолдору, ошо программист катары. Же болбосо Германияга түп-түз IT-ге келүүнүн жолдору, же болбосо Германияга келип алып туруп ар кандай программалар менен, OPR, FSJ, DFT деген программалар бар экен, националдык виза алган. Ошону менен келип туруп немис тилин үйрөнүп алып, андан кийин тапшырганга деген ылайыктуу тиги программаларда карап ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Дайыма биздер менен болуңуздар. Анткени ошондо улам информацияны берип турабыз. Ошондой жолу бар, бирок кийинки вебинарларда сөзсүз чыгат. Азыркы негизги бүгүнкү теманын башкы максаты Германияга келип, ушу бул жерде жашап жатып, анан ушул жерде тилди билип туруп, анан жанагы дуале хохшулеге, жанагы дуале билим деп атпайбызбы? Ошого тапшыруунун жолун гана талдап жатабыз. Бүгүн жалаң ошол жөнүндө гана сүйлөшөбүз. Ооба, туура айтат Айзат эже. Бүгүн только дуальный система жөнүндө окуган. Опытыбызды, суроолорубузду жооп берели. Так, англисче окуса болобу дейт. TOEFL тест керек болобу дейт. Сиз Нурзат эже жооп бере аласыз окшойт. Например, мен опытымда мне не нужен был именно английский тест, потому что я пошла сразу учиться с немцами. То есть я пошла в немецкую группу, поэтому мне нужен был немецкий сертификат, но английский как нужно владеть им просто. Он везде английский. Его нужно владеть. Мен билгенденчи, могул кечирип койчу, дуалес жана студиум деп атпайбызбы? Негизи бул немец фирмалары өздөрүнө ылайыктуу кадрларды топтоп алыш үчүн немис тилиндеги атайын чыгарылган программа. Англис тилиндеги программаларды уткуңар беле? Дуалес студиумду. International деген эмес бар, Нурзат эже айтып берсе. Суроого мага дагы жолго кайтып койсуң. И англисче окуса болобу? Толугу мененчи, толугу. Анан дагы суроо TOEFL тест керек болобу дейт. Түшүндүм. Значит, бул суроо берип аткан адам Кыргызстанда же башка өлкөдө англисче окуп, анан ошол англис тили менен ошол жака кирсем болобу деп ой жүктөп атса керек. Англис тили менен эле окуп эле кирип кеткенге болбойт, себеп дегенде бул Айзат эже айткандай немистер дегенде ошо өздөрүнүн немистердин фирмаларына жумушчуларын даярдап атышпайбы ошол жол мененчи. Анан мен окуган факультет ошо International Business деп болгон үчүн биздин сабагыбыз 50% англис тилинде болду. Анан дагы бир International Business Administration деген дагы бир факультетибиз бар эле. Аларда дагы ошондой деңгээлде 50-ден 60-ка чейин проценти англис тили менен кетчү эле. Бирок мындан башка факультеттердин баары көбүнчөсү эле немис тилинде болсо керек эле. Анан мен өзүм ошо Кыргызстанда окуп жүргөндө англис тили уклонунда лицейге барып, англис тилди жакшы өздөштүргөндүгүм үчүн бул жагынан проблемам болбоду. Анан эгер ушул факультеттерине тапшырам десеңиз, кээ бир фирмалар ошол жанагы TOEFL тестин же болбосо башка бир англис тилиңизди
далилдей турган тесттерди сурашы мүмкүн. Ал эми ага фирмага өзүнө жараша. Менин учурумда мени алып жатканда мен ошо Кыргызстанда БКУда 2-3 курсту окуп калдым англис тилин дагы. Ошол жактагы баягы зачетный книжкамды котортуп ошолор бар эле да. Анан ошолорду кошуп көрсөттүм элем. Ошол жетти. Мен менен өздөрү интервью алып атканда англис тилинде дагы алышты. Анан эми ошол жетип анан алышты. Менин өзүмдүн ситуациямда. Бизде деле, например, окууда деле бизде кээде англисче берилген сабактар бар. Ал сөзсүз болот. Фирманын деле азыр фирманын ичинде да аябай англисче колдонулат. Фирмада 80% алган. Ошон үчүн англис тили кааласаңар да каалабасаңар керек. Анын үстүнөчү мына экөөңүздөр теңчи IT боюнча окудуңуздар да, именно бизнестеги IT-ни окудук, IT-нин да түрү бар да. Анан ошол IT деген бул информационная технология же болбосо информатика деп түшүнөлүчү. Ошо бизнестеги информатика деп коелу. Мына ошону окуп атканда негизи мына күндө жаңы нерселер чыгып атпайбы, жаңы материалдар, жаңы нерселер. Баары бир деле каалайбызбы, каалабайбызбы? Болгон адабият IT жөнүндө англис тилинде келет. Баары бир. Ошон үчүн билип алган абдан жакшы эле болуш керек, Жада калса бакыл эмелер код жазсаңар дагы бүт баары англисче жазылат да. Ошон үчүн Айзада эже айткандай бүт литератураңар болобу, источниктер бүт баары англисче. Баары аралашат. 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 Бир аз немисче окусаңыз кире аласыз. Жана дагы дагы кылыңыз. Анан баштай берсеңиз англис тилиңиз сизге жардам эле болот. Башка суроого өтө берели. Үй бүлө менен келсе болобу, оор эмеспи дейт. Айлык акы үй бүлөгө жетпейт го дейт. Акча жактан тартыш болбойбу дейт. Кайсы тарапта турат экен бул адамчы? Үй бүлө менен кириш деген кандай деп түшүнсөк болот? Кыргызстандан болобу? Кыргызстандан туруп Германиягабы? Билбейт grow way талгат дейт. Эмеңизди сурооңузду да бир жолу тактап берсеңиз, туруп бериңизчи, суранабыз. Анда следующий вопроско өтө берели. Биз окууга тапшыраарда сиздер менен байланышып, кеңеш, жардам сурасак болобу? Мен бир нерсени үчүн тактап кетейинчи. Мына могул отурган чыракта эки кыз Акназкан дейт. Кымбаттуу Акназ, кымбаттуу биздин көрүп аткандар, биздин мекендештерибиз, мен айтайын, мына атайын ушул вебинарды баштаганда мен эксперттер менен байланышабыз деп айттым. Эмне үчүн эксперттер? Анткени бул кыздар, мисалы маңдайыбызда отурган менин коллегаларым, ушундай чоң жолду басып өтүштү. Бул ошол өздөрү басып өткөнү жөнүндө, өздөрүнүн жолунун, өздөрүнүн билген ошол сабактарынын өздөрүнүн аймагында, өзүнүн баягы тармагында бул кыздарга эксперттер. Байланышыңыздар. Убактысы бош болсун. Мына бүгүн дагы ошо атайын кечирээк баштап койбодукпу. Мына биз жумуштан чыктык, жана эле мына биз Германияда саат 8 болуп калды. Жумуштан чыктык. Кадимкидей эле жумуштан кийин же мына кымбаттыкны учурунда окуудан кийин мына Нурзат бизге окууга келди эле. Тренингге атайын күндө окуп турасың. IT деген бир күндө эле бүтүп калбайт ошону менен. Күндө окуп турасың. Анан ошондон кийин эгер кыздардын убактысы болсо, сурооңуздарды жакшынакай тактап берсеңиздер, биздин кыздар жооп бергенге даяр, кыздар даярбызбы? Даярбыз, ооба. Бизде деле Instagram, Facebooktан деле биздин атыбыз менен тапсаңар болот. Анын үстүнө биз дегенчи мына бүгүнкү жазуудан кийинки мына азыр жазып атабыз видеого аябагандай жакшылап мындай документтерди дагы, анан источниктерди дагы мындай булактарда, маалымат булактарда. Ошонун баарын интернетке даптай кылып ушул видеосу менен кошо беребиз. Сөзсүз, бирок аракет сиздин болушуңуз керек да. Сиз издеп табышыңыздар керек баары бирчи. Колдон жетелеп барып алып барган иши болбосо керек, Жок. Антип колдон жетелеп алып барып койгондо дагы ал окууда өзүңүз бир мотивацияңыз болбосо дальше дагы кете албай каласыз да. Ошол болуш керек. Анан менин оюмча бул суроого дагы баягы ар бир адамга кайра бир-бирден суроого жооп бере бербейбиз. Экөөбүз бир базовый бир центр кылып жана FAQ деп даярдап коюшат го, суроолорго жооп берип ошондой сыяктуу бир топтоп бир библиотека кылып койсок жардам болчу да окшойт. Же болбосочу аябай суроолор топтолгондо номер 2 вебинар өтүш керек да. Кубаныч студиумга депчи. Же болбосо ошол эле сиздер кылдыңыздар го, ошону комментарийге жазса, анан ошол жактан башкалар да көрүп, ошол жактан жооп берсе болот да, личкага эмес. Сөзсүз.
Да, следующий суроо өтөлү. Саламатсыңарбы, Баден-Вюртембергден, Баден-Вюртемберг дуалы коопшулуге чет өлкөнүн жарандары окуу үчүн акча төлөшөбү дейт. Биринчи суроосу экен. Экинчи суроом болсо, гуманитарий жагын бүткөн адамга кайсыл IT тармагы тандаса болот дейт. Гуманитарийди бүткөн адамдардан сурайынчы, экөөдөн тилчи. Мен бул 4-чү абзац. Гуманитарный окугам мен да. Болот. IT окуса болот. Биринчи суроого жооп берейин. Биз айтканбыз, да, я рассказывала насчет оплаты, что да, студентам, которые не являются или не живут, не являются европейцами, да, они должны оплачивать именно в Баден-Вюртемберге про семестр, за семестр 1500 евро. То есть это недавнешний закон, который вступил, и, к сожалению, но вы должны поговорить, вы должны это срегулировать с фирмами, и это возможно. В моем случае фирма платит все мои расходы на обучение. Ушул жерден туруп айтып кетейинчи, бизди башка дагы коллегалар көрүп атса керек, IT коллегаларчы, мүмкүн ошо дуалдык система менен, ошо билим алып аткан, мүмкүн дуалдык системада билим алып аткан, ошо Германиянын 16 области бар да, Баден-Вюртемберг бир область болуп атпайбы? Мүмкүн башка областтарындагы биздин коллегаларыбыздагы мүмкүн өздөрүнүн опыттары бардыр, тажрыйбалары. Ошолор менен бөлүшө кеткилечи деп абдан суранат элек. Сөзсүз жөн гана бизге кириңиздер, өзүңүздөрдүн вебинарыңыздарды даярдаңыздар дагы, жакшынакай кылып элге жооп бере бериңиздер. Ошого биз чакырат элек, анткени аябай суроо көп. Экинчи суроосу кайсы? Экинчи суроо баягы гуманитарий жактан деп. Мен негизи тилчимин. Мен Кыргызстандан тилди окуп келгем, ошол гуманитарий деп эсептелет. Ошол жактан эле сразу IT тармагына кирип кеттим. Ошо гуманитария дегенде ошо адам өзү кайсы именно кайсыны айтып атат билсек жакшы болмок, себеп дегенде экөөбүз тең тил окуп турбуз. Мен дагы англис тилин окуп келдим эле. Бирок биз ал англис тилини биз өзүбүзгө жардам катары эле үйрөнүп келдик да. Бул жактан башка чет өлкөдөн билим алуу үчүн баары бир тил керек болгон үчүн үйрөндүк дагы. Өзүбүздүн негизги кесибибиз IT кылып тандап алдык. Бирок мен баарына айтат элем, мисалы кийинки семинарларда, Кудай буйрса кийинки вебинарларда сөзсүз түрдө бул темага кайрылабыз. Гуманитарий болобу, тар социалдык вissenschaftын деп атпайбызбы? Гуманитарный болобу, же так илимдер болобу, же такыр башка илимдер болобу. Жогорку билимди алган болсоңуз Кыргызстанда 2 семестрди бүткөн болсоңуз, то есть 4 семестрде 2 жылдык окууну бүткөн болсоңуз, Германияга окууга тапшырганга дейги эле мүмкүнчүлүгүңүз бар. Баалар жакшы болуш керек. Орто мектепти бүткөн аттестат, анан 4 семестрди бүткөн, мисалы зачетка менен, жакшынакай кылып Германияга окууга өтө аласыздар. Бирок сөзсүз түрдө ага чейин университетиңиздерди текшерип коюңуздар. Лицензиясы бар бекен университеттин. Ошону сөзсүз караш керек, аны сөзсүз каралат, бирок биз дагы көп материал беребиз. Бирок мен баардык эле IT-ге кызыккан адамдарга айтат элем. Чет жок. Анткени информационная технология деген күндө өнүгүп атат. Адам жетпейт. Кызыккандардын баары, чыдамкайлардын баары, мотивациясы чоңдордун баары келе бериңиздер. Бирок сөзсүз окуу процессинде так илимдер менен, программа жазуу менен, код жазуу менен баары бир деле сөзсүз ошол менен иш кыласыздар. Ошон үчүн мен тилди окуп келдим эле, анан мындан ары дагы так илимдердин кереги жок экен, же математикалык, логикалык деги тапшырмалар болбойт экен деп ойлонуп албаңыз. Сиз аны үйрөнөсүз. Ошол суроодо да мындай эме кылыптыр, мындай суроо болуптур. Кайсыл IT тармагын тандаса болот? Кайсы? Ооба, бул жөнүндө дагы аябай көп информация беребиз, бирок IT деген аябагандай чоң. Аябай чоң. Комплекс. Сиз деген мындай да, муну медицина менен салыштыра алчы. Сиз мисалы ортопедке барып атасыз дагы, мен тишим ооруп атат деп атасыз. Ошол сыяктуу да, мисалы тиш дарыгер болот да өзүнчө. Так ошондой мисалы баягы ортопед өзүнүн дарыгери болот да. Так ошондой IT-дин дагы аябагандай көп тармактары бар. Биоинформатика, геоинформатика, бизнес. Азыр мындай болуп калды. Биз негизи 30 минутта сүйлөйлү дегенбиз, кыздар. Маалымат бергенгечи, анткени узун видеону эч ким деле көрбөшү да мүмкүн да. Анан бирок
Instagramга 1 сааттан ашык видео жазылгандан кийин автоматтык түрдө токтотулат экен. Ошон үчүн азыр кайра улантып атабыз. Эми мен мындай деп сунуш кылмакмын кыздар. Эртең кайра жумуш. Биз азыр кээ бир 3 суроого жооп берели дагы. Калган суроолорду тандап туруп, дуалдык билимге гана ылайыктуу суроолорго комментарийларга жазабыз. Бардык кыргыз German IT community'nin дагы атайын документ кылып, жанагы суроолор дайыма берилчү суроолорго атайын мындай тизме кылып жазалы. Анан калганын болсо, кийинки вебинарлар мына. Ар бир жумада бирден вебинар өткөргөнгө аябай аракет кылабыз. Германияга келүүнүн Кыргызстандан өзү IT тармагына кирүүнүн мындай 9дан ашык жолу бар экен. Азыр бүгүн биринчи эле жолун айтып берип атабыз. Анан калгандарында сөзсүз улантабыз. Башка дагы аябагандай көп өзүнүн темасын билген эксперттерибиз дагы бар. Бүгүн кыздарга чоң рахмат айталы. Бүгүн дуалдык жана билим системасы жөнүндө айтып берип атат. Азыр ошого тиешелүү 3 суроого жооп берели. Анан калганын кийинки вебинарларда уланталы. Бирок суроолоруңар болсо, силер бизге же мага жаза берсеңер болот. Мен анан ошол Facebook'тан жазсаңар мага аябай оңой болмок эле. Анан ошол жактан мен баягы биз айткандай эле баягы ответтерин жазып, анан чогултуп туруп, анан кийин силерге кайра баягы документти даярдап беребиз. Же болбосо орчундуу суроо болсо кыргыз IT комьюнитиге кирип туруп эле ошол жакка коркпостон эле пост кылсаңыз, башка адамдар дагы жооп берүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Ооба, кыргыз мындай да биздин группанын негизи бул жерде 3 эле киши отурбайбы? Негизи Германияда окуп аткан, же болбосо дүйнө жүзүндө Япониядан дагы коллегаларыбыз бар, аны билесиз. Ошолор дагы мисалы, ошол группага киргендин баары ким ошол суроого жооп бере алат, алып туруп эле ошол мындайча айтканда биз айтып аткан эксперт дейбизби, же ошол тарапта тажрыйбасы чоң адам ал эле жооп бере берет. Ошол үчүн эч тартынбастан ошол жака суроолорду бере бериңиздер. Немисче айтканда es gibt keine dummen Fragen деп коет. Эч кандай жаман дагы мындай уяла турган суроо жок. Түшүнбөй атсаңыз жөнөкөй суроо болсо дагы бергенге аракет кылыңыз. IT тармагында суроолоруңуз болсо биз жооп беребиз. Жана да бул жактан бирөө кайра сурап жатат. Кыргызстандан үй бүлө менен тапшырса болобу дейт. Анан ошол үй бүлөнү каржылай алабызбы дейт. Кыргызстандан. Кыздар жооп бергилечи. Мен жооп беренге аракет кылайын, бирок бул темалар боюнча сиздин тажрыйбаңыз дагы көп болсо керек. Мындай эле ошол айлыгым үй бүлөмө жетеби деген сөздү суроону карасак, Үй бүлө канчалык чоң, анан ага жетпейт деп ачык эле айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде биякта квартираны алыш керек, аны балдарыңыз менен үй бүлөңүз менен алсаңыз жок дегенде эле 2-3 комнат квартира алыш керек, анын чыгымы, анан баягы ичкен жеген, анан баскан турган менен көп болуп кетет. Ал жетпейт. Негизи Германияда бир азыр студентке айтылат да, окууну баштасаңар 600дөн үйдү айына кете турган. Бир кишиге. Ошол менен рейхтен кылгылат. Бойдок адамга, Бойдок адамга. Ошон үчүн ойлойм, баягы бизде 700дөн үйдө төлөп берсе дагы бир адамга эле жетиштүү эле болот. Менде азырчы кайра суроо пайда болуп атат да, ошондочу кандай деп ойлойсуздар? Могу окууга тапшырып атпайсыздарбы, атайынчы мына могу дуалдык системага? Канча жашка чейинки адамдар кабыл алынат? Мисалы сиздер окуп аткан багы комилетонда деп коебуз го, группалаштарды, курсташтарыңыздарды карап атасыздар да. Эң улуусу канчада деп ойлойсуз? Бүтүп атканда. Же болбосо биринчи курста деле мейли. Менде аябай кызыктуу болгон, мен тапшырып атканда мен деле бул болсо мен биринчи эмес да, окуум эмес да, бул уже экинчи окуум болгондон мен 25 жашыман баштадым. Мен окуп атканда 29 жаштагы дагы менин коллегам чогуу тапшырып бир группада отурдук. 29 эң улуу бизде группада болгон. Менин группамдагы эң улуу кыз болсо 27 жашында эле. Мен өзүм 24 жашында баштап, 27 жашында бүттүм. Ошол бир коллегам, ал дагы өзү немец. Анан бул жакта университетте, мындайча Хохшуледе билим алып, анан ошол ал билими жакпагандыктан, то есть кайра мастер окубастан кайра бейчеларга түшүп, биз менен экинчи жогорку билим катары, экинчи башка бир билим. Ал деле
Анан ал окуп бүткөндө ошондо 30га чыгып калат. Сиз мен мындай деп ойлойм да, мисалы фирмалар атайын өзүнө деп кийинки кадрды, келечектеги кадрларды даярдап атасызбы да, сиздер да. Анан алар деле ойлойт да фирмадагычы, мына окуусун бүтүп атканда 30 жашта болсо, менин фирмам үчүн дагы бери болгондо 30 жыл иштеп берсе, жакшы болот эле деп негизи жаштарга көбүрөөк басым жасалат, туурабы? Ооба. Мектепти бүткөндөр көбүрөөк, туурабы? Бияктагы абитур деп койбойбу, гимназияны бүткөндөр толтура. Негизи бизде бир 80% только жаңы мектепти бүтүп кирген эле балдар болду. Мектепти бүтүп кирген 20 балдар жаш, 21 жаштан баштап. немистин балдары 19 менен мектепти бүтөт, эң эрте дегенде. Кийинки суроого өтөлү. Батыркулов дейт, дуальный студиумга тилдин кайсы деңгээлинде сертификат керек? Жазганбыз, Жана жооп бергенбиз да. Бул болсо баягы тестав, тест ДСК деген. Бул баарын дуальный студиумдун баракчасында тапсаңар болот. Же ушундай кайталанма суроолор келип жатат. Бул жактан канча айлык аласыздар анда мындай дегенде, бул видео кийин кайрадан коюлат, эмеге Facebook баракчага, YouTubeга коюлат. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Документ кылып дагы жүктөйбүз. Кийинки суроого өтөбү. Мен Android программистмин дейт. Дуальный студиумга тапшырган жакшыбы же тилди үйрөнүп иштесемби дейт. Сиздин эме университеттеги квалификациясы бар бекен? Каякта турат экен? Опытыңыз барбы? Германиядабы. Нурсейит Турсункулов дагы бир жолу эмени сурооңузду тактасаңыз. Сиз окуу жайды бүттүңүз беле, кайсы окуу жайды? Негизи ушуну айтып коюш керек да, мына азыр деген аябаганда эле мында чет өлкө менен салыштырып атпайбызбы? Мисалы Американын өзүндө көп трендтердин баары ошол жактан келет. Ал жерде мына негизи дүйнө жүзү боюнча IT деген IT адистерине талап көп болгондуктан негизи кыска учурда деле эгер таланттуу болсоңуз, кыска бир курстарды бүтүп, өзүңүздүн бир IT проекттериңиз болсо, ошону менен жумуш берип аткан баягы фирманы мындайча айтканда мындай ишендире алсаңыз, жумуш алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок Германияда ошол аз. Анткени Германия бул баары бир деле консервативдүү өлкө. Анан бул жерде баары бир деле билимдин сапатын аябай текшергенди жакшы көрүшөт. Анан аны диплом менен тастыктабайынча 6 айлык, 7 айлык курстарды бүткөн коллегалар жөнүндө кийинки вебинарларда дагы көп сөз кылабыз. Ошо кыргыз эле жигиттер бар арабызда. Алар жөнүндө дагы информация бөлүшөбүз, күтүп туруңуздар. Диплом бар дейт, Манас университетте. Ошо Кыргызстандын диплому менен кантип тапшыруу жөнүндө кийинки вебинарларда сөз кылабыз, күтүп туруңуз. Арбитур менен тапшырса болобу дейт да бирөө. Абитур бияктын абитуру кандай? Жок, бияктык эмес да, ушу Кыргызстандыкы да. Кыргызстандын абитуру менен негизи Кыргызстандагы мектепти бүткөндөн кийин абитур эсептелбейт да негизичи. Ооба. Абитур деген бул биякта 13 эме болобу, 13 жыл бүткөндөн кийин ошол абитур эсептелинет. Бирок Кыргызстанда 11 жылкыны окуп бүткөндөн кийин ал эсептелбейт. Ал үчүн дагы 2 жыл университетте окуш керек. Ооба, 2 жыл университетте окуганга аракет кылгыла. Жосу кымбат жана сен айтып өттүң, буну дагы жүктөйбүз. Жанагы айтпадымбы атайын, эгер Германияга келип кала алсаңыз, бияктан атайын университетке даярдаган студиум коллег деген бар. Андай бир жылдык ошону өтүш керек. Бирок мен айтат элем, суранат элем. Ошонун баарын кыйналбай эле. Кыргызстандан 11-классты бүткөндөн кийин 2 жыл Кыргызстандан окуңуздар. Ошол оңоюраак болот эле. Кыздар кандай деп ойлойсуздар? Ооба. Жок дегенде англис тилин үйрөнүп алып келсеңиз деле бияктан ошого убакыт кетирбей. Университетте, бирок университетте. Ооба. Эми биз акырындан эмеге подводим итоги. Жыйынтыктайлы. Айзат эже, Нурзат эже, калыгуу эмне дагы кандай эме берет элеңер студенттерге, совет берет элеңер, те, которые нас сейчас смотрят, интересуются, эмне кылып кандай дальше жылышса болот депчи. Мен айтар бир кеңешим бар, мен баштайын. Андан кийин бул теманы жакшына кагылып жыйынтыктайлы кыздар. Биз бул биринчи эле вебинар. Бүгүн катасы да көп болду, кечиккенибиз да болду. Кечирим сурайбыз, бирок мен айтарым, мына дагы абдан көп адамдар ушул тема боюнча IT темасына, Германиядагы IT тармагына кантип өтүү жөнүндө абдан көп информация беребиз. Дайыма каналдардан карап туруңуздар. Ошол жерде көп документтерди, көп ушундай суроолорго жоопторду чыгарабыз.
Бүгүнкү атайын убактысын таап келген эки коллегама аябагандай чоң ыраазычылык билдирем. Ушул техникалык жактан бизди мындай суппорт кылып аткан Халылууга да абдан чоң рахмат. Эми Кудай буйрса, Мен дагы сизге рахмат деп айтам. Мансага да жакшы иштедик, 2-3 күндөн бери даярдандык. Анан менин советим болсо, ошо окуйм десеңиздер, аракет кылып, ошо биз берген информацияларды угуп, топтоп, жанагы ДХББнин сайттарына кирип карап, издене бериңиз. Издеген табат деп ойлойм. Да, ребята, пусть сегодняшний вебинар будет одним из мотивирующих для вас шагом. Делайте просто, верьте в себя, используйте все возможности, которые у вас есть. Самое главное, не сдавайтесь. Неважно, сколько вам лет, что вы до этого учили. Если вам хочется, если вам нравится IT, просто начинайте. Вот прямо сейчас сядьте и начинайте. кымбат аябай туура айтты. Жаштагы жок, кызмын, улмун дебейли, Нет. башташ керек. И удачи всем. И рахмат. Чоң рахмат. Булар да сиздерге рахмат айтып жатат. Колдон келет. Анда буюрса кийинки вебинарга чейин көрүшкөнчө.